Салам достор, салам менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн силер менен бир кызыктуу маалымат боюнча бөлүшүп кетейин деп чечтим. ВВП дегенди түшүнөсүңөр өзүңөр, түшүнбөсөңөр мен кийинирээк силерге айтып берем. Азыр убакытка байланыштуу мен силерге кыскача эле маалымат берип кетейин. ВВП бул баягы биздин кыргызча ИДП, ички дүң продукция. Ички дүң продукция боюнча кимдер алдыда турат? Кыргызстан канчанчы орунда? Биздин кошуна мамлекеттер канчанчы орунда? Например, Өзбекстан, Казакстан, ошол боюнча кичине маалымат бөлүшүп кетейин. Биринчи орунда бизде Америка турат, дагы деле да, 31 триллион доллардан ашык. Экинчи орунда бизди Кытай, биздин сосед 20 триллион доллар ашык экен. Үчүнчү орунда Германия 5,3 триллион доллар, Индия 4-нчү орунга чыгыптыр уже 4,5 триллион доллар. 5-нчи орунда Улуу Британия 4,2 триллион доллар. Нет, 5-нчи орунда Япония 4,4 триллион доллар. 6-нчы орунда Улуу Британия 4,2 триллион доллар. 7-нчи орунда Франция 3,5 триллион доллар. 8-нчи орунда Италия 2,7 триллион доллар. 9-нчу орунда карагыла достор, 9-нчу орунда бизде Россия. Вот биздин немебиз, биздин алака кылган мамлекетте эми 2,5 триллион доллар экен Россияныкы. 10-нчу орунда уже Канада болуп кетет экен да, 2,4 триллион доллар. Эми карагыла, эми бул жакта биринчи орунда Америка турса, Америка уже 31 триллион доллардан ашып калыптыр да. Экинчи орунда Кытай болсо, уже Кытайдыкы канча 20 триллион доллар. Ошондо ошо экөө Кытай уже Америкага жетиш үчүн бир 10 триллиондон ашык уже акча кылса, уже бул Америкага жетип калат деген сөз да. Так, ошондо кандай болду? Ошондо вот Россия 2,5 триллион доллар экен. Россия уже 9-нчу орунга чыгыптыр. Индия бул 4-нчү орунга чыгып калыптыр уже. Индия буга чейин эле 5-6 орунда эле уже 4,5 триллион доллар болуп калыптыр. Эми Индиянын калкы, конечно, 1,5 миллиард адамда užечи. Бул жакта эң кызыгы Американыкы, вот карасаңар, Американыкы 31 триллион доллар, Кытайдыкы 20 триллион доллар. Бирок Американын калкы бир 300, адашпасам бир 340 миллион го дейм. А Кытайдыкы 1 миллиард 413 миллион калк да. Айырмасы абдан чоң экен. Ошондо бир 11 Бразилия, 12 Испания, 13 Мексика болуп кете берет экен уже дальше. Вот Турция биздин мусулман мамлекеттерден биринчи орунда турган, бул Турция болуп эсептелет. Турция уже 1,5 триллион доллар экен. Неме мусулмандардын ичинен Турция биринчи орунда турат, бирок дүйнөлүк рейтингде 16-нчы орунда турат. Только 1,5 экен. Андан кийин Индонезия экен 17-нчи орунда. Тоже мусулман өлкөсү, 1,5 триллион доллар экен. Бул дагы уже жетип калыптыр. Андан кийин 19-нчу Саудовская Аравия экен, 1,3 триллион доллар. Эми мусулмандардан айтып атам да. Дальше Израиль деген өлкөнү билесиңер, Газаны бомбалаган. Аныкы уже 666 миллиард доллар экен. 27-нчи орунда экен. Элестетип койгула, кичинекей мамлекет. Жеринин немеси аянты боюнча Израиль бир баткенчелик эле болуш керек бизде. Баткенчелик эле да. Андан кийин вот 30-нчу орунда где-то ОАЭ, баягы Дубай жакшы көрөбүз го, ошо Дубайдын мамлекети, Объединенные Арабские Эмираты да. Кыргызчасы Кошулган Араб мамлекети эмне болот? Эмираттар, 601 миллиард доллар болуптур. 601 миллиард доллар. Андан дальше кетсек, бизде эми бизге кызыктуусу мында Казакстанда. Элестеткиле, Казакстан 51-нчи местода. Казакстандыкы уже 319 миллиард доллар экен. Бул 51-нчи местода дүйнө жүзү боюнча. А бунун немеси ички дүң продукциясы 319 миллиард доллар. Казакстан. Андан кийин бизде Өзбекстан уже 63-нчү орунда, 159 миллиард доллар. Где-то мен буга чейин маалыматым боюнча Өзбекстан өзү бир неме 2030га чейин бир 100 миллиард долларга жеткиребиз деп өзү план коюшкан. Экономикасы жакшы өсүп, уже 159 миллиард доллар болуп калыптыр. Булар планы боюнча 2030-жылга чейин где-то 230 миллиард доллар кылабыз деген планы бар булардыкы. Өзбекстан уже жакшы кетип атыптыр, в принципе.
Андан Орто Азия боюнча 3-орунда бизде мына Түркмөнстан турат да. Түркмөнстандыкы 76 миллиард доллар экен. Эми Түркмөнстан эмне булар только газ сатат да. Газдын акчасы. 4-орунда албетте Кыргызстан. Кыргызстандыкы уже Кыргызстан канчанчы орунда турат бизде? Кыргызстандыкы 100 так, Кыргызстандыкы азыр биздики 20 Кыргызстан 133-орунда экенбиз. Элестетип келе 133-орундабыз биз. Биздики 21 миллиард доллардын ашыгыраак экен. Ички дүң продукциябыз 21 өткөндө бир депутатка суроо берип атпадыбы эле канча деп. Вот ошого айтып коеюн, биздики 2026-жылы 21 миллиард доллар болду. Ар бир жанга бөлгөндө примерно 2700-2800 доллардан бөлүнөт. Вот билбеген депутаттарга дагы айтып койгула. Анан соответственно неме Тажикстан 139-орунда экен. 18 миллиард доллар экен. Почти 18,9 миллиард доллар, почти 19 миллиард доллар экен. Казакстан уже биздин аркабыздан эле кууп жетип атыптыр да. Уже бизде өнүгүү бар. Кичине мына ВВП боюнча жылыш бар экен. Кичине болсо дагы бар. Бирок Өзбекстан, Казакстанга жетиш үчүн биз али көп иштешибиз керек окшойт. Бизге көп акча керек экен. Пока ушундай достор. Менин каналыма катталгыла. Мен только ВВП дедим го. Мен ушу экономика боюнча, политика боюнча силер менен маалыматтарды бөлүшүп турам. Да.